Республикасынын эсептөө палатасынын Ош шаары, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык уюштуруу бөлүмүнүн 2025 жылдын 18 июнундагы жазма буйругу каралды. Жазма буйрукта шаардагы жүрүп жаткан курулуш иштеринде бир катар мыйзам бузуулар коштолгон көрүнүштөр бар экендиги көрсөтүлүп, маселе жергиликтүү кеңештин депутаттарынын талкуусуна алынды. Коррупция бар деп ойлойм да, өзүм оюмду айтып атам. Эмне үчүн иштер аяга чыкпайт да, кечене. Эске салсак, буга чейин эсептөө палатасынан түзүлгөн комиссия мамлекеттин бюджетинен жумшалган каражаттарды пайдалануудагы иш-аракеттерге тийиштүү текшерүүлөрүн алып барган. Натыйжада 3 жоопкерчилиги чектелген компанияларга карата айып пулдар салынган. Алар Анвар Груп, Айко жана Тургун курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниялары. Бул компаниялардын ишмердүүлүгү каралып, Кызыл Кыя шаарында муниципалдык базардын курулушуна бөлүнгөн каражат өз убагында жумшалбагандыгы жана курулуш иштери өз мөөнөтүнөн өтүп кеткендиги аныкталган. Муниципалдык базардын курулуш иштери башталган учурда 17 гектарга көрсөтүлгөн жер аянтынын 4 гектары чыкпай калгандыгы иштин үзгүлтүккө учурашына себеп болгон. Буга чейин уже 2014 жылдан бери келген историясы бар базар. Ошол жерлерде проектте түзүлсак болуп, агызы болуп проектте түзүлгөн. Бирок жумуш башталган учурда ошол жердеги 4 гектар жер чыкпай калгандыгы себепкер болгон. Ошол 4 гектар жерде бардык служба чакырылып, кайрадан өлчөткөндө 4 гектар жер кадастрдын берген маалыматы боюнча айыл чаба жерин өтүп кеткен болгон 100 метр. Ошол нерседен ак түзүлүп, кайрадан госак алынат. Кайрадан госак алынып, проектке кайрадан ташыма берилет. Ташыма берилип, проектси бүгүнкү күндө келди. Курулуш иштери кайрадан жанданып башталды. Бүгүнкү күндө муниципалдык базардын долбоору кайрадан жасалып, курулуш иштери жандангандыгын жергиликтүү бийликтин өкүлү маалыматында билдирди. Шаардык кеңештин жыйынына катышкан шаар мэри Алтынбек Бектуров Континент сервис жоопкерчилиги чектелген компаниясы бир нече долбоорлордун курулушун утуп алгандыгы менен акча которулуп, бирок курулуш иштери бүтпөй калгандыгын, бул боюнча укук коргоо органдары тарабынан иш иликтенип жаткандыгын билдирди. Ошондой эле таза суунун долбоору да аягына чыкпай калган. Bizde Континент сервис деген компания болгон экен. Континент сервис ошол 4-5 проектине на проектирование тендерден утуп алган. Утуп алгандагы иштерди бүтүргөн эмес, акча каражаттар которуп кеткен. Бул боюнча дагы азыр укук коргоо органдарына өттү, заниматься этип атат. Ошол себептен бул таза суунун проектиси дагы ошондой болуп токтоп калган. Кыскасы ошол бир подряд бир проектировщиктин айынан шаарга аябай терс кедергисин тийгизген, аябай минус болгон. Мына азыр улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызылча бөлүмүнө билдирүү бердик. Азыр ал тарап занимация этип атат. Именно проект организация боюнча. Куруксайдагы базар боюнча 44 миллион иш алып каралбагандагы ошонун акча азыр мертвый турат да проектса. Ошол акча дебитор турат. Бизге кайтарса болобу ошол? Ошол шаарга иштетип салса ошол 50 миллион сомдо. Кандай дейсиздер? Иш жылбай атат. Чындыгында сиздер да болуп атасыздар, мен өзүм дагы ушул боюнча көрүп билип атам. Айрым мамлекеттик органдар, айрым жетекчилер баягы айтмакчы ташбаканы скоростунда экен. Булар боюнча дагы жогору жакка далаш еттик. Жакында кадровый перестановкалар болот. Маселем бар. Дворецти билесиздер, канчалаган акчаны кетирип, жанагы кыргыз үйдү, 3 кыргыз үйдү курганбыз биз. Канчалаган миллиондор акча кеткен. Адан сырткары жанагы Дружба кинотеатрынын алдына курулгандан бери али эшик ачылбады ошол жердинчи. Бир кафе курулуп калган. Ушу боюнча мен Жанышат Калышке кайрылсам, биз конкурска берип атабыз, ал жерди ишке киргизебиз. Бир жеке ишкер келип, ал жерди гүлдөтүп таштайт деген сөздөр болгон эле. Ошол сөздүн бири да аткарылган жок да. Сапаты слабый материалдар менен колдонуп келген. Биягынан мен ойлойм андай болбойт деп. Баткен облусунун өнүктүрүү жол картасынын алкагында былтыркы жылда Кызыл Кыя шаарындагы жалпы долбоорлордун курулуш иштерине 113 миллион сом бөлүнгөн. Анын 62 миллион сом каражаты курулуш иштерине жумшалса, 50 миллион 636 миң 604 сом кээ бир компаниялардын эсебинде турат. Ошондуктан подрядчик компаниялар мэрияга 50 миллион 636 миң 604 сом карыз болуп турат. Бул компанияларга курулуш иштерин өз убагында бүтүрбөгөндүгү үчүн айып пул салынган. Бул тууралуу шаар
шаар мэри эл өкүлдөрүнө маалымат берип жатып билдирди. Депутаттар шаардын бюджетин көбөйтүү максатында муниципалдык базардын курулуш иштерин колго алуу керектигин белгилешти. Ага кошумча жаңы жумуш орундары түзүлөт дешет. Ошого мен сунушумда шума базарга катуураак келсек. Ошонун киребесин жакшы кылып бүтүрүп өзүбүздүн бюджетинде жакшы 40 миллионду асфальт этип турдам. Кызыл Кыя шаардык кеңешинин депутаттары шаардагы курулуш иштеринде өтө көп кемчиликтер кетирилгендигин жана долбоорлор менен иш алып баруучу дасыккан кадрлар жоктугун айтышты. Сухой Сайды муниципалдык базар боюнча көрсөтүлгөн биринчи ал жерде 4-5 фирма уткан акчаны 80 миллион акча бөлүнгөн экен. 80 миллион тендерди утуп алып, бул Баткен өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн. Ал акчанын азыр 44 миллиону асфальт этилген эмес, иштетилген эмес. 44 миллион калып кетти ар бир фирмаларда. Биз ошону жазып, аны обсуждение кылдык. Биринчи вице-мэр азыр жооп толугу менен канаттана жооп бере алган жок. Экинчиден ал муниципалдык базар азыр токтоп турат, иш кетпей жатат. 2 саат сессия көкөч талкуу ошол болду. Мурун кылган иштер, көп объекттер, ГСПлар ошол активден болбой калган. Бул күнү шаардык кеңештин отурумуна подрядчик компаниялардын өкүлдөрү да катышып, депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Жыйынтыгында шаардык кеңештин тиешелүү токтом долбоору кабыл алынып, мыйзам бузган көрүнүштөргө укук коргоо органдары тарабынан өз баасын берери айтылды. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.